Айыл чарбаны өздөштүрүүдө илимий изилдөөлөр менен айкалыштырган Элмурат Абдонов. Багбанчылык өтө жакшы жолго коюлду. Гиларс эккен, алма эгүү маселеси, башка ушунун баардыгычы. Менде мына акыркы мезгилдерде өзүмдө мына гиларстан чоң мүмкүнчүлүгүм бар, бак бар. Алманы да ушундай сортунда, сливанын эки түрдүү сорту бар, жакшы. Мисалы сливан өзүн мына 26 тонна саттым. Бир түрүн элечи. Чыгымы жана түйшүгү аз анар багы 25-тен 50-ге чейин алганда, эми бир анардын өзү 700 граммдан 1 килограммга чейин, даже андан ашкандар да болушу мүмкүн. Ак эмгектин үзүрлүү дөөлөтү. Жогорку окуу жайдын мугалими, Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты жана география илимдеринин кандидаты Элмурат Абдонов билими жана тажрыйбасы менен ата кесүүнү улап, айыл чарба тармагынын өндүрүмдүүлүгүн мыкты өздөштүргөн. Багбанчылыктын үзүлүү кайтарымы менен калкка экологиялык таза мөмө жемиштерди жеткирип келүүдө. Күнөстүү Араван аймагында жашылча жемишти адырлуу дөңсөөлөргө эгип, багбанчылыкты мыкты өздөштүргөн Элмурат Абдоновдун анар багы да бар. Жаш көчөттөрдөн 3-жылы түшүм ала баштаган. Өзбекстандан тажрыйбалуу агрономдорду чакыртып, анарда мол түшүм алуу үчүн жерди туура азыктандырган. Анар бадал өсүмдүктөрүнө киргендиктен сууну жана органикалык жер семиткичтерди өз мезгили менен берүү зарыл. Аймактагы багбандар Элмурат мырзанын анар багы мол түшүм бере баштагандыктан мөмө бакты көбөйгөнүн айтат. Бир түптөн 25-30 килограммга чейин түшүм жыйналат. Быйыл анарга суу жана буту туура жүргүзүлгөндүктөн мөмө жакшы байлаган. Сентябрь айынын орто ченинде бышып, дароо эле ички базарга сатыкка чыгат. Анарды быйылкы жылы 4-жыл эгилгенине 4-жыл. Туура биз көчөттү 3 жашар көчөттү алып келгенбиз да. Мисалы көчөт кылганда дагы 2 жылдык 3 жылдык көчөттү алып келип отурса, бул жакшы эрте түшүмгө кирет экен. Жакшы өзүмдү ар дайым өзүм көз карашым туура деп ойлойм. Биринчиден Өзбекстандан алып келген көчөт биздин жерлерге анчейин адаптация болбой калышы мүмкүн деген ой кетет. Экинчиден өзүнүн ата мекендик көчөттөр бул. Ушул Аравандын эле Ачы деген айылынан, Алинаров айыл өкмөтүнө караштуу Ачы деген айылындагы питомник кылган жигиттерден алып келип эккенбиз да. Мына бунун өзгөчөлүгү. Себеби ал кишилерге барып мен сурадым. Биздин территория Аравандан мындай нукатка жакыныраак болгондуктан, тоолуу регионго жакын болгондуктан, вегетацион периодубуз Аравандын Тепогоргон же Нурабад, Чегабад деген айыл өкмөттөрүндөгү жерлерге караганда кыскараак. Ошон үчүн эртерээк пишип кете турган сортун алып келдик да. Мисалы буну былтыр сентябрдын 15-20-ларынан үзгөнбүз. Ушул августтун октябрдын 15-ине чейин 2 жолу 3 жолу үзүлдү. Ошол сорт себеп дегенде бул өтө суукка калып кетсе, анар жарылып кетет экен да. Ушул сорттон эккендиктен мына былтыркыдан бери түшүм жакшы алып атабыз. Быйылкы жылы былтыркыга караганда дагы түшүмү жакшы. Бул менен мен айтайын деп атабыз. Биз мына башка эгиндерди деле мына мурдагы ушу телеберүүлөрдөн, ушундай передачалардан көрдүңөр. Гиларс жөнүндө айттык. Андан кийин мына өрүгүбүз жакшы болду. Алма көчөттөрү эккен элем, алманын багалымы да ал жакшы болду, слива жакшы болду. Мындайча айтканда, бул багбанчылык кылганда элге экономикалык жагынан дагы бюджетине жакшы боло турган эккен туура болот экен деп ойлоп калдым да. Себеби азыр ушул анардын өзү 4 жылдыкта бир түбүндө 25-тен 50-ге чейин алганда, эми бир анардын өзү 700 граммдан 1 килограммга чейин, даже андан ашкандар да болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм ушул 500 граммдан 700-800 граммга чейин деп эсептесе болот экен. Ушунда мындайча айтканда бир туу анар где-то азыр ушул турушунда 25-30 килограмм берет. Бул азырынча жаш көчөт. Эгерде жакшы болсо 100 килограммга чейин, 150 килограммга чейин берет деген маалыматтар бар. Бирок мен мындай өзүм реалдуу түрдө алгандыгын айтып атам.
Элмурат Мырза алгач 1,5 гектарга 1700 түп анар көчөтүн отургузган. Жергиликтүү уруктан болгондуктан өрчүсү тез болгон. Анар мөмө башка өсүмдүктөргө салыштырмалуу чыгымы жана түйшүгү аз экенин ишкер айтат. Бадал өсүмдүккө малдын органикалык жер азыктары керектелет. Жетилген анар багы болсо 60 жылдан көп түшүм алууга болот. Сугарууга жараша бир дан анар 800 граммга чейин барат. Күндүн ысыгында мөмөнүн сыртына каратак түшкөндүктөн чет өлкөгө сатыкка чыгарууга жооп бербейт. Жергиликтүү базарларга дүң баасы 60-70 сомго бааланат. Июль айларында кээ бир аналардын бет жактары кичине күнгө күйүп калат экен да. Бул мындай экспорт болгонго жакшы жөндөм болбойт экен. Ысык мезгилде буну кагаз менен жаап туруш керек экен убактылуу. Кайра август айында ачыш керек экен. Мен ошондой кеткен кемчиликтерди мен ойлойм кийинкилер кетирбегенге аракет кылыш керек. Эми азырынча бул ички базарга алып чыксаңыз болот, бирок сыртты базарларга алып чыкканга ошондой күнгө күйгүзбөстөн кайра августта ачып, тазартып алып чыгыш керек деген сунуштарын айтып атышат да. Бул жакшы экен. Чындыгында эми бул экспорт кылыш үчүн товарды ошондой деңгээлге жеткириш керек да. Жеткириш керек. Мен анар жөнүндө мына азыр сурагандарга, көргөндөргө баарына эле айтам. Бул дагы жакшы көчөт экен. Бул бадал өсүмдүк. Даракка окшоп негизги сабагы өтө бийик кетип, башкаларга көлөкөсүн тийгизбейт. Бирок бунун бир эле өзгөчөлүгү ушул кышында көмүш керек, эрте жазда ачыш керек да. Ушул эки киши көбүрөөк адамдар кыйналабыз деп ойлойт экен. Мен ойлойм, ал эми көп болсо бир 2-3 анардын расходу болушу мүмкүн да. Ошондой нерселерди бардыгын жолго коюп ишке салса болот. Мына биз былтыртан бери Кудай буйруса жакшы, быйылкы жылы түшүмдүүлүк андан да жакшы деп ойлоп атабыз. Кудай буйруса ушул түшүмдү жыйнаган мезгилде ушул кетирген 3 жыл 4 жыл кетирген расходторду мен ойлойм ушул жапса керектир депчи. Бадал өсүмдүк болгон үчүн жер азыктарын берүүдө кандай өзгөчөлүгү бар? Анан бул канча жылга чейин түшүмдүүлүк берет? Бунун бадал өсүмдүк болгон үчүн буну мындай уход кылуу, тарбиялоо жеңилге турат экен да. Андан кийин экинчиден жылда биз азыр мына ноябрдын этектеринде минус градус 1ге же болбосо 0 градуска түшкө чейин анарды көмгөнгө аракет кылыш керек. Кээ бирлери көмбөсө деле болот, кичине ошого үйрөнүп калат, адаптация болот дейт. Бирок быйылкы жылкы суук, кыштын катуу келиши көпчүлүгүн ушул дарактарды, жүзүмдү, анарларды үшүгө алып кеткен мезгил болду да. Мындай суук эми 5 жылда 10 жылда бир болот экен. Ошол сууктар буга таасир кылат экен да. Ошон үчүн мен жылда көмгөнгө аракет кылып атам, жылда көмөбүз. Анан бериле турган удобренияны жер семирткичти. Органикалык жер семирткичти ушунчалык жогору көтөрөт экен. Бунун органикалык жер семирткич көтөрүү деген сөз, мисалы малдын кыгын, койдун кыгын эки жагынан жарым метрден жер астын дагы жарым 70 сантиметрге чейин чукуп алып, эми эки бетиненчи алып салып туруп, астына 500 грамм калийди, 500 граммдан амофозду салып, экинчи жагына дагы бир анардын эки жагына тең ошондой кайталап туруп, үстүнө көңдү салып, көңдү жаппастан ачык калтырып коюш керек. Бул кышы менен ошого питать этет экен да. Жерге сиңет экен. Ошондон болсо керектир, мына 2 жылдан берки түшүмдүүлүгү жогору болуп атат. Бул эми ошон менен эле токтоп калбайт. Эрте жазында кичине өзүнө жакшы келип алыш үчүн биз азырдан мочавина дагы салабыз. Бул эми азот негизги өсүмдүктүн азык заты болгондуктан ошо химиялык жер семирткичтерди азырдан берип турганга аракет кылабыз. Анан быйылкы жылы мына азыр кичине азот алган түшүм жогору болгондуктан кичинеден азот салып койдук. Себеп дегенде бул мөмөнү жеткириш керек. Дагы азыр bundan ары дагы бир 20 күн 15 күн бар үзгөнгөч. Ошого чейин бул өзүнүн жашына караганда, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө караганда мөмөнү көп алып алды да анар. Ошон үчүн кичине кошумча азык зат бергенге биз талып калган. Андан кийин бул күн ысыгы келген, температура жогору болгон мезгилдерде шире түшөт. Ширеге өзүнчө атайын дарылар чачып турабыз. Эми анарга дагы мындай жеринде бир оору тийген мезгилдер бар дейт. Бизге азырынча жок. Бирок Арабанга, Өзбекстанда ошондой оорулар чыгып, баягындай теле берүүлөрдө баягы дыйкандар өздөрү айтып атат, багбанчылар айткан мезгилдерде ошондойлорду айтып атат. Эми азырынча бизде жок, бирок анын дагы жол жоболорун издеп алдын алып дарылап туруш керек экен. Анан канча жылга чейин түшүм берет ошол боюнча? Мунун түшүм берүүсү жылы жашы мен так билбейм, бирок 50 жыл, 60 жыл, 70 жылда берип аткан анарларды көрүп атабыз да.
Мен ошон үчүн бунун жашы мынча жылга чейин түшүндүргү дегенден алысмын. Себеп дегенде бунун баягы жапайы өсүмдүктөй элек да, бул тамырынан эле кайра чыга берет. Өзүнүн тамырынан түшү курса делечи. Баягы улаган өсүмдүккө окшош эмес экен да. Бир ошондой жөндөмдүүлүгү жакшы экен. Экинчиден буну жашартып баягы бутап туруунун негизинде бул багбанчынын өзүнүн жөндөмдүүлүгү экен. Карыгандарын түшүн бербеген. Мен да азыр ондой случай боло элек. Мен да азыр пока бул жаш өсүмдүк өзү табиятынан жаш болгондуктан биз жанынан чыккандарды гана суюлтуп азайтып турабыз. Себеп дегенде мөмөгө кете турган өсүмдүктүн күчүнү кошумча баягы чыккан шактар алып койбосун азык заты деген маанидечи. Элмурат мырза ата кесибин улап айыл чарба тармагын өздөштүрүп келет. Келечекте өлкөнүн агрардык тармагында жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтат. Аймактардын ички климаттык шартына жараша көлөмдүү түшүм бере турган бактар тигилсе боло турганын билдирди. Бышыкчылык мезгилинде ички гана базарда эмес, коңшу өлкө элине дагы экологиялык таза жашылча жемиштерди жеткирүүдө. Аймактагы дыйкандарга ар дайым кеңешин берип, соңку жылдары анар баганы көбөйтүүнү сунуштаган. Өндүрүмдүүлүк жакшы болгондуктан Түркия өлкөсүнүн инвесторлору кайра иштетүү ишканасын ачууну сунуштаган. 15-16 күн үздүк жылда мында отход кетчү эле, быйылкы жылы отходдун дагы как салышып, ошол ордунда эле алып атышты да. Мен ойлоп атам, бул да ошо элдер барган сайын жолго коюлуп атат да. Мындайча айтканда, кайра иштетүүчү ишканаларды менимче ушу жакын жерлерге гана салган да, ошон үчүн элдерден алып атышат. Даже аны гиласты үзүп бүттүк дегенден кийин калган как болуп калганын дагы азыр 40 сомдон 50 сомдон 60 сомго чейин ким кааласа терип алып кетет. Мен биз жыйнап бүткөнбүз да. Аны да алып атат да. Анан кийин мындай сунуштар дагы болду магачы, эгер ошол бактын бир четине же болбосо бир жерлер болсо, ушундай кайра иштетүүчү ишканаларды салсак депчи. Бул эми сырттан келген инвесторлор экен, түрктөрдөн келди. Мен макул берелик, бирок менин оюм ал жерди сатуу эмес, ал жер менен сиздер менен чогуу урайлык. Кургандан эмне, биз эми жерди берсек, алар салса, чогуу иштетсек бизге жакшы. Буларды эмне себептен салды? Ушул региондо муну акыркы 5 жыл 10 жылда биздин региондо ушул мөмө дарактарын эккен көбөйдү дегендин белгиси да. Кайра иштетүү үчүн сырттан алып келбей, жакын жерге салган менимче оң болуп атат. Эми жалпы мамлекеттик саясат дагы ушуга кетип атат. Биздин экономикабызды көтөрөр. Мурдагыдай агрардык өлкө болсо, бул дотация деген сөз бул туура эмес экен. Жеке үй бүлөнүн өзүнүн бюджетинен деле салыштырсаң болот. Мамлекеттин бюджетин деле, башка чет мамлекеттерди деле карасак болот. Экспорт кылып, өзүнүн бюджетин көтөргөн мамлекеттер бар. Дагы мурдагы берүүлөрдө да айтканмын мен, экологиялык таза мөмө чөмөнү жегенге адамдар үйрөндүк. Элдердин баары ошого өтө баштады. Болушунча баягы химиялык жер семирткичти көп салгандан көрө органикалык жер семирткич менен чоңойтконду үйрөнүп атабыз. Мисалы мен өзүм ошончо жерим болгону менен өзүмө ылайык дарбыз эктик, коон эктик, бирок баардыгын органикалык жер семирткич менен багып атабыз. Үй бүлөбүзгө биз ошодон алып келип жейбиз. Элмурат мырза жогорку окуу жайда табияттануу боюнча илим алган. Ар бир мөмө бакты изилдеп чыккан. Аба ырайынын көрсөткүчүнө жараша иш алып барып, жыл сайын мол түшүм алат. Илимпоз, бадам, анар, алманын түрлөрү, гилас, кайноолу сыяктуу мөмө бактарын өздөштүргөн. Соңку жылдары айыл чарбадагы өндүрүмдүүлүктөн рынок органикалык таза продукцияны талап кылгандыктан туура азыктандырууга маани берет. Мына бул таш писта деп коебуз, фисташканы. Турецкий сортторун алып келип азыр 2-3 сорт изилдеп атам. Ошонун дагы бир жерлер даярдап, ошону эккенге аракет кылып атам. Мына анын дагы жакшы болгон экен, атайын Өзбекстандтар менен ошону эккендер менен макулдашып, питомник кылдар менен макулдаштык да. Эми канчалык маалымат чын жалганын мен билбейм, бирок мына өзүбүздөгүн ата мекендикти алып келип эгип койсоң, ал 2 килограмм 3 килограммга чейин берет экен. Буну атайын сорттун өндүрүшүп питомник кылып атышат азыр. Ол 12 килограммга чейин берет экен дейт фисташканы. Мен эми быйыл Кудай буйруса ошону эккенге аракет кылып атабыз. Эгер ошонун да бир 2000-3000 түбө эге турган болсок, анан айылдагы балдар да ошого үгүттөп атам. Келип кичине мындай консультация алган балдаргачы, эгер ушундан эксеңер, ушудан бир 5000-10000 түп болуп калса, ушул дагы бизге сырттан келгендерге, биздин сатканыбызга, же болбосо элибизге жакшы кирешелүү дарак болуп калат деп. Себеп дегенде биздин кайракы жерлерибиз, багардын кайракы жерлерибиз